Мамбек уулу жаштар арасында өткөн футбол боюнча келечек турниринде мугалимдер командасы менен ат салышууда. Бул спорттук мелдешке катышуу үчүн аталган командага 7 дубандан мыкты футболчу мугалимдер чогулган. Жаш агартуучулар ден соолукту чыңдоо максатында өткөрүлүп жаткан иш-чаранын уюштуруучуларына ыраазы. Мугалимдердин атын татыктуу, жакшы оюн көргөзгөнгө аракет кылып атабыз. Азыркы учурда оюндар болуп атат. Оюндар аябай жүрүшү кызыктуу болуп атат. Учурдан пайдаланып, ушу биздин Маданият министрлигинин жаштар министринин орун басары Союзбек Надырбековго жалпы жаш мугалимдердин атынан жана министрибизге биз аябагандай ыраазыбыз. Кыргызстанда алгачкы жолу 25 жаштан 35 жашка чейинки мамлекеттик кызматкерлер, эл өкүлдөрү, өнөр адамдары, дарыгерлер, мугалимдер, ишкерлер, журналисттер жана башка ар тармактуу жаштардын башын бириктирген келечек кичи футбол турнирин Маданият министрлиги демилгелеген. Министр Азамат Жамангулов турнир мындан ары 3 ай сайын Кыргызстандын аймактарында өткөрүлүп турарын билдирди. Кийинкиси Ош шаарында болот. Өзүңүздөр билгендей, бул баягы салтты жакшы бир деңгээлде президентибиз Садыр Нуркожоевич бир канча ай мурун өткөрүп берген эле. Ошону улантып, мурда улумун арасында болсо, азыр эми жаштардын арасында өткөрүп атабыз. Бул жерде бардык тармактын кесиптин ээлери бар. Баягы спорт аркылуу, мелдеш аркылуу биримдикке келелик, биргелик, ушулардын ушундай бир дос бололук, жакшы бир ушундай аба куралык. Анан бардыгыбыз биригип, бири-бирибиз менен тааныш болсок, бири-бирибиз менен дос болсок, бири-бирибиз менен бир жакшы бир мамиледе болсок, спорттук мамиледе болсок, эртең чоң-чоң долбоорлорду бирдикте ишке ашырганга мүмкүнчүлүгүбүз болот деп бардыгын чакырдык. Бул жерде эми ошол Кыргызстандын эртең көтөрөм, Кыргызстан үчүн күйөм деген жигиттердин бардыгы ушул жерде жүрүшөт. Мамлекеттик кызматкер командасынын курамында 3 министр, мамлекеттик мекемелердин 3 директор ойноду. Мелдешке ишкерлер командасы менен катышкан Нурсултан Кубанов мындай турнирлер жаштардын ынтымагын дагы да бекемдерин айтат. Дарыгерлер, мугалимдер, аябай бүт тармактагы биздин өкүлдөр келип ойноп жатышат. Бул абдан жакшы көрүнүш. Бул жакка келип да биз бири-бирибиз менен таанышып, жакшы бир коммуникация болуп атат десем жаңылышпайм. Негизи биз спортко бардык жаштарды үндөшүбүз керек. Ишкер болосуңбу, мугалим болосуңбу, сен ар дайым ушу спорт менен бирге жүрүшүң керек деп эсептейм. Турнирдин жалпы байге фонду 110 000 сомду түздү. Мындан сырткары мыкты оюнчу, мыкты бомбардир, мыкты дарбазачы, мыкты коргоочу жана мыкты күйөрман номинацияларда каралды. Жыйынтыгында биринчи орунду дарыгерлер командасы утуп, 50 000 сом байгеге ээ болушту. Экинчи орунду журналисттер командасы ээлеп, 30 000 сом алышса. Үчүнчү орун өнөр командасына буйруп, 20 000 сом алышты. Ал эми 4-чү орунга мамлекеттик кызматкерлер командасы жетип, 10 000 сом байгеге ээ болушту. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.